Ичпей эле болсо да чай ичип алсак болот эле да, Султан айым. Ачкадан өлөйүн деп калдым. Султан айым, мен сизге сүйлөп атам, чай ичебизби бүгүн, жокпу? Гүлфем, кыякта чайды айтасың да, кухняда эч нерсе жок, продукт кылып келиш керек эле. Же продуктага акча жок, же аванс тийип айтат. Бардык эле ошол жерде карап отурат, иштесеңер болот эле, өзүм безвыходной иштеп атсам. Не кылам, безвыходной. Мен дагы калтырага чыгамын, Султан айым. Кичине чыдап турайлы, эртең баягы уборкага чыккан 800 сом тиет эле. Афифе келди. Афифе, не болду, аванс алдыңбы? Жок, Султан айым. Аванс алганы барсам, бүгүн воскресенье иштебейт экен. Воскресенье иштесе жакшы болот эле. Мен үйдө авансым бар, 800 сом. Бирөөдө эле да, Султан айым, мен авансын тийип атат, беремин. Бирөөдө дебей, мен айтпайсыз, мен алганмын ошол. Сүйлөөчү, сенен башка адам жокпу деп. Карбай калай, көзүнө көрүнбөчү, түшүндүңбү? Султан айым. Султан айым. Мен күтөөрүп чарчадым да. Аванс тийейин деп атабыз силерге, ата биздин квартплат бериш керек эле, не болду? Султан айым. Квартплат? Ар айдын 15-inde берчү деп квартплат. Квартплат деп каякта 15 бүгүн 14 эртең саат 15 болот. Ичине бир акыл чечкиле эми. Квартплат аз акчачылык болуп атканда квартплат сурабай эле тура бериңиз. Wi-Fi'га да акчабыз жок маалда. Каяктагын айтасыз да эже. Токтоткула. Иштетип алып бергиле да 100 сомдон. 100 сом таба албай калдыңарбы? 100 сом дейсиң да, азыр иш жоктугу кыйын экен да. Үйдө отурсаңар силерге иш болобу эле. Чыккыла да кичине изде көчөгө. Каяктагын айтып. Мехримак, мен деп атасың, иш жок болуп атса, иш бар апа, каяктагын айтышып эле. Булар айта беришет да, булар өзү ишенбеш керек буларга. Үйдө отурса бирөөгө ма иш деп келеби да, түшүндүңөрбү? Чыккыла анан көрө. Ишке кичине кыймылдагыла. Ой, Мехримак, чинди өлтүрдүңбү буларды? Өлтүрдүңбү? Бетке айтасың, кызыксың го, бетке айтасың. Айтыш керек, буларга тип койсоң, тамак пыштыбы дешип эле отурушат бирөөдүн, бир квартплат беришпейт, бул каяктагын ойлонушпайт, таза эле ойлонушпайт эч нерсени.